Кезекеме редактордық талдоодо 11 декабрда өткөн шайлоо жыйынтыгы чыгаруу уланууда. Өкмөттүк жана бейөкмөттүк уюмдар добуш берүүнүн жүрүшү тууралуу өз бааларын беришүүдө. Айрым талдоочулар шайлоо чабал даярдык менен өткөнүн белгилешсе, кээ бирлери улам барган сайын Кыргызстандын шайлоо системасы заманбап таштырылып, таза өтүп жаткандыгын айтышууда. Кененирээк каналдын баш редактору Элянора Сагындык кызы токтолот. Элянора, айтсаңыз, эң эле биринчи мүчүлүштүк бул техникалык кемчиликтер болду окшойт. БШК бул тууралуу кандай расмий түшүндүрүү берип атат? Ооба, Назик, туура белгиледиңиз. Бул жолку шайлоодо техникалык мүчүлүштүктөр көп кетти. Ушул шайлоонун негизги өзгөчөлүктөрүнөн болду деп айтсак болот. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясынын билдиришинче, ушул жекшембиде өткөн шайлоодо биометриканы тактоочу, аныктоочу жабдыктар иштебей жатты. Ал эми электрондук үкүктөргө байланыштуу арыздануулар салыштырмалуу аз түштү. Эсиңиздерде болсо, кечээ ушул Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайдалбекова түшкө чейин электрондук үкүктөргө байланыштуу бир дагы арыздануу түшкөн жок деп билдирген болчу. БШКнын маалыматы боюнча, ушул ар бир шайлоо участкасында 2ден электрондук үкүк орнотулду. Жана бул үкүктөрдүн бирөөсү бузулуп калса кандай болот деген максатта дагы запаска 1ден үкүк коюлган болчу. Биометриканы таануучу жабдыктар боюнча айта турган болсок, ушул Борбордук шайлоо комиссиясынын билдиришинче, бул сканерлер абдан сезимтал келет экен. Андыктан суук аба ырайы же болбосо ушул шайлоочу деп коебузбу, жаран кара жумуш көп жасап, бармак издери өзгөрүп калса дагы тааныбай калышы мүмкүндүгүн белгилеп жатат. Ошондой эле кечээ өткөн шайлоодо көпчүлүк ушул пенсия курагындагы адамдардан дагы арыздануулар болду. Ал арызданууларга ылайык ушул биометриканы таануучу жабдыктар дагы аларды дароо эле тааныбай койбой, 2 жолу өтүүгө же болбосо кичине кезек күтүп турууга шарт түзүп калды деп айтып жатышат. Жекшембиде шайлоо менен эле катар андан маанилүү баш мыйзамды өткөрүү боюнча референдум өттү. Буга чейин жалпы добуш берүүдө бир чечим кабыл алынды деш үчүн элдин 50% добуш берүүгө катышыш керек эле. Бул жолу босого 30% эле болду. Бул жалпы жыйынтыкка кандай таасирин берди? Ооба, туура белгиледиңиз. Ушул жылдын октябрь айында, тактап айтсак 31 октябрда президент Алмазбек Атамбаев референдум тууралуу жаңы мыйзамга кол койгон болчу. Ал мыйзам 1 ноябрдан баштап Кыргызстанда күчүнө кирди десек болот. Ага чейин мыйзам долбоору 3 жолу парламентте каралып, депутаттар тарабынан жактырылган болчу. Референдум тууралуу мыйзамга жаңы толуктоолор ушул жогорку кеңеш депутаттарынын демилгеси менен ишке ашкан болчу. Жаңы мыйзамда мындан ары референдумга кандай маселелерди койсо болот жана кайсы маселелерди койсо болбойт негизги өзгөртүүлөр ушул конституцияга шайкеш келтирип киргизилген болчу. Жана бул жерде эң негизги ушул белгилеп койчу нерсе, референдум тууралуу кабыл алынган жаңы мыйзамда референдум ушу добуш берүүгө келген шайлоочуларды, добуш берүүчү шайлоочулардын же болбосо Кыргызстан калкынын мурункудай 50%дан кем эмес 30%дан ашыгы катышкан убакта ал референдум ишке ашты деп эсептелет деген жобо кирген болчу. Бул тууралуу ошо социалдык желилерде баягы ушул жаңы референдум тууралуу мыйзамдагы өзгөртүүлөргө ылайык ушул конституциядагы толуктоолор өтүп кетти, ушуга түздөн түз тийиштүү болду деп жогорку соттун конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Соронкулова жазып чыкты. Албетте ал кишинин жазгандары андан ары кызуу талкууга алынды. Бул жолу добуш берүүдө мыйзам бузуулар катталбай койгон жок. Аны башта айттык, бирок бул жолу тамак аш менен добуш сатып алуу аракеттери көп болду. Бул көрүнүш эмне деген кабар берет? Ооба, негизи ушул шайлоонун дагы бир өзгөчөлүгү ушул жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоодо бул референдумга байланыштуу эмес, ушул көбүнчө партиялар атынан кайсы бир партиянын кызыкчылыгы үчүн добуш топтоо максатында адамдарга көбүрөөк баягы добуштарын сатып алуу боюнча аракеттер жасалды. Жана бул аракеттерде көбүнчө ушул тамак аш менен шайлоочулардын көңүлүн алуу аракети болду. Бул нерсе абдан кызык болуп турат. Ушул милициянын берген маалыматы боюнча шайлоого 1 күн калганда 9 декабрда Жайыл районунда ушул кайсы бир партиянын өкүлдөрү шайлоочуларга тамак аш таратып жүргөн жеринен кармалды. Милиция күнү бүгүнкү чейин бул кайсы партия экенин ачыктап айтпай жатат. Бирок ошо милициянын берген маалыматы боюнча ушул Жайыл районуна караштуу шайлоочуларга кадимки күнүмдүк тамак аштардан тышкары сумай дейликпи, туз, кумшекер мындан тышкары ушул чипсы жана кириешкилер дагы таратылганы айтылды. Жана бул нерсе абдан социалдык желелерде
жерде кызуу талкууланды жана жылмаюу жаратты. Бирок ошол эле убакта айрым адамдар дагы буга өзүнүн баягы сынын берип кетти десек болот. Ал жерде ошо барган сайын шайлоочулардын добушу улам арзаныраак бааланып атат. Эми ушундай чипсы же кириешке чейин түшүп калды деген ойлорун айтты. Дагы бир аябай баса белгилеп кетүүчү нерсе ушул шайлоонун жүрүшүндөгү өзгөчөлүктөр тууралуу. Бул жолу Кыргызстанда өткөн ушул жалпы референдумда добуш берүүгө жана жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоодо сырттан байкоочулардан Европа жана коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлдөрү келишкен жок. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча бул эл аралык уюм ушул тапта аталган уюмдун байкоочулары бир нече өлкөлөрдө жүргөндүгүнө байланыштуу жана каржылык маселесине байланыштуу Кыргызстанга келбей калды деп түшүндүрүшкөн. Бирок бул нерседен дагы баягы саясий негизди издеп жатышкандар бар. Мисалы эсиңиздерде болсо, быйыл күзүндө Кыргызстан менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун ортосунда бир аз түшүнбөстүктөр болгон. Буга 2010-жылы Кыргызстанда болгон массалык тополоңго тиешеси бар деп айыпталган Кадыржан Батыровго ушул эл аралык абройлуу уюм анын чыгып сөз сүйлөшүүсүнө аянтча түзүп берген деген кинелер айыптоолор болгон кыргыз бийлиги тарабынан. Жана ошонун негизинде ушул Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү Бишкектеги ушул ЭКОКунун борбору деп аталган өкүлчүлүгүн кеңсе кылып макамын бир аз түшүрөбүз деген сөзлөргө чейин барган. Андыктан ушул жолу бул эл аралык абройлуу уюмдан байкоочулар келбегендиги кайсы бир деңгээлде ушул ЭКОКунун Кыргызстанга болгон таарынычынан кабар берет деген дагы сөздөр болду. Рахмат айтам, добуш берүүдөгү өзгөчөлүктөр тууралуу сөз болду. Жаңылыктарды улантабыз.